Саламатсыздарбы. Эфирде эл өкүлдөрүнүн апта ичинде көтөргөн маанилүү маселелерин баяндаган парламент берүүсү. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Суусамыр Талас Тарас автожолун реконструкциялоо качан бүтөт? Долбоордун жалпы баасы канча? Өзүбүздүн күчүбүз менен Минтранстын күчү менен салып атабыз. Селекцияда бычакталган келиндин окуясы парламентте каралды. Жабырлануучунун жакындары судьяларды жоопко тартууну талап кылышууда. Зөөкүрдү менин өлүмчө наручник менен бошотуп туруп кой берип жиберди дейт. Муну кандай түшүнчү болот? Бул мыйзам чегинде болдубу? Турак жай алуу жеңилдейт. Мамлекеттик кызматкерлер пенсиялык фонддогу чогулган каражаттарын баштапкы төлөм катары пайдаланса болот. Жогорку кеңештин комитетинде Суусамыр Талас Тарас автожолун реконструкциялоого багытталган мыйзам долбоору каралып, биринчи окууда жактырылды. Долбоордун жалпы баасы 105 миллион АКШ долларын түзүүдө. Анын 50 миллион АКШ доллары кредит, 25 жылдык мөөнөткө 7 жылдык жеңилдетилген тартипте берилүүдө. Жолго багытталган эки мыйзам долбоору чогуу тармактык комитетте каралды. Белгилей кетсек, буга чейинки жыйындарда депутаттар министрдин өзүн келип баяндама жасоосун талап кылышкан. Аталган мыйзам долбоору тууралуу министр Тилек Текебаев өзү келип маалымат берди. Транспорт жана коммуникация министри Текебаев Тилек Кыдырмаевич. Тилек Кыдырмаевич, келиңиз, баяндама бериңиз. Максаты автомобиль жолдорунун тармагын өнүктүрүүгө, тактап айтканда Суусамыр Талас Тарас жолун жакшыртууга 105 миллион АКШ доллары алынууда. Ислам өнүктүрүү банкынын жогоруда айтылган автожолдун реконструкциясы үчүн 50 миллион доллар АКШ өлчөмүндө насыя төмөнкү шарттар берилди. Насыя төлөп бүтүү мөөнөтү 25 жыл, жылдык жеңилдетүү мөөнөтү 7 жыл, административдик чыгымдардын жабуу боюнча кызмат көрсөтүү үчүн төлөм 1,5% ашпайт. Талкууда депутат Нарын районуна караштуу 8 март Айыл округунун жолдору оңдоп түзөөгө муктаждыгын белгилеп, буга байланыштуу айылдардын жолдорун асфальттоо керек экенин айтып, министрликке тиешелүү тапшырмаларды берди. Нарын 8 март жол бар. Ал жерде Хутурак тала, Эмгек тала, 8 март Шоро, Аккудук айылы бар. Рысбек мырза жакшы билет. Өмүрү асфальт көрөлүк. Кайсы бу немеден мараткан, Бишкек нары Торваттан мараткан. Жок, аяктан эмес. Тескеринче Актылга баратканда көпүрөдөн кирип кетесиз. Аркы бетте, наружный аркы бетте. Ошокту карап коесузбу? Өмүрү асфальт көрөлүк. Хорошо, карап коебуз. Сырттан алынган каражаттын 50% жолдорго жумшалган. Буга чейин канча жол оңдолууда, бирок ошол эле учурда чекесинен бузулуп колдонуудан чыгууда. Андыктан эл өкүлү автожолдорду реконструкциялоого атамекендик ишканаларды тартуу сунушун берди. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эң чоң проблема бул ошол келген кредиттерди өздөрү берип, өздөрү консультанттарга, өздөрүнүн фирмаларына берип жүргөн. Бүгүн биздин мекенде атамекендик жол куруучулар пайда болду десек болобу? Именно ошо Минтранстын ичинде Кыргыз автожолду ачылды, ошол Кыргыз автожол деген деңгээлибизди ошо жана чоң жогорку деңгээлге чыгарганга деп талап койду эле. Буюрса ошол талапты аткарып отуруп, мына тиги Ош Ноокат жолунан болсо бир да подрядчикти албай, өзүбүздүн күчүбүз менен Минтранстын күчү менен салып атабыз. Депутат жол тилкелеринин кепилдик мөөнөтүн 3 жылдан 5 жылга чейин узартуу керектигин билдирди. Жана 3 жыл деп атпайсызбы? Гарантийный срок эксплуатации дороги. Ошол 3 жылды биз 5 жылга көтөрсөк болобу? 3 жылдан кийин жол туруп, 3 жылдан кийин тешиле баштаса, булар жооп бербейт да. Ошол срокду 5 жылга көтөрсөк болобу? Эл аралык келишимдер менен курулган жолдорго гарантиялык мөөнөттүн узарганы жалпы келишимдин баасынын көтөрүлүшүнө дагы түздөн түз таасирин тийгизет да, ошол жагы да бар да. Анткени себеби ал ошону баасына кандай түздөн түз тийгизет? Булар 3 жылга салынган болуп калат ошондо. 3 жыл салып атканы 3 жыл болуп гарантиялык мезгилде өзүлөрү бул болсо да еще калса дагы булар неме кылып болушпайбы? Кишилер калып калган ошол себептен буларга айлыгы болобу, жасаканасы немесин баардыгын карап ошонусун айтылат да билчи. Жок, мындай да. Бирок сиздин сурооңузду түшүндүм. Салган карап чыгып турган сизге да ошо жооп берелик. Соңунда мыйзам долбоору колдоо тапты. Этникалык кыргыздар социалдык колдоого муктаж. Бул тууралуу конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет жыйынында айтылды. Эгер мыйзам долбоору колдоо тапса, чет жерден келген мекендештерге социалдык кепилдиктер берилет.
Кыргызстанга келип жашагысы келген этникалык кыргыздар бир катар кыйынчылыктарды баштан кечирип келишкен. Алардын кадимкидей элге аралашып жашап кетүүсүнө тоскоол болгон жагдайлар да жок эмес. Өзгөртүүлөр сунушталып жаткан мыйзамда деле мамлекеттик кепилдиктер бар болчу. Азыркы мыйзам долбоору мына ошолорду мындан ары дагы бышыктап, жеңилдиктерди бекемдөө максатын көздөйт. Кайрылман статусуна ээ болгон этникалык кыргыздарга социалдык статус берүү жана тастыктоочу документинин болушу кийин мамлекет кепилдеген социалдык жеңилдиктерди, анын ичинде мамлекеттик медициналык мекемелерде медициналык санитардык жардам алууга мүмкүнчүлүк берет. Башка чет өлкөлөрдө жашаган этникалык кыргыздардын жарандыгы жоктору да болуп калат экен. Жаңы редакцияга кирип аткан сөз термин көчүп келген жарандыгы жок адам. Муну кандай түшүнсө болот да? Жарандыгы жок адам. Эмне себептен келип чыкты да бул? Маселе катары Кытайды алсак, ал жерде Кытайдын жараны болушу мүмкүн, бирок Кытайдын жараны албагандар да бар экен. Ошолорду биз айтып атабыз, жарандыгы болгон же жарандыгы болбогон. Андай бир мисалдар бар экен. Ошон үчүн ушуну биз редакциялап тариздедик. Эгерде колунда эч кандай документтер болбосо, элчиликтерде бизде комиссия түзүлөт. Комиссия негизинде ошо чечим кабыл жана ошо эл аралык дүйнө практикада өзүңүз билесиз, расмий тилинде лицо без гражданства дегенде ар бир өлкөдө ошондой кагаз таризделет. Ошо кагаз менен Кыргызстанга виза алынып, электрондук система менен ошо менен кирип туруп, негизи анан бул жерде уже акыркы чечим кабыл алынат миграция министрликте. Жаңы мыйзам долбоорунда кандай мамлекеттик кепилдиктер каралган? Азыр могу кайрылман статусуна биз эмне кепилдик берип атабыз? Же буларга пенсия чегерип атабызбы, же пособиябы, же бюджеттен бир акча бөлүп ар бир кайрылман деген статусун алган кишиге 6 сотуктан же бир участок берип атабызбы, же бир 10 000 сомдон 5 000 сомдон бир жардам иретинде бюджеттен акча каражатын чечип атабызбы? Жалпак тил менен түшүндүрүп коюңузчу могу мыйзамды. Азыркы ошол кайрылман статусунда болгон учурда үй куруу ошо хоздвор кылуу үчүн жерлер берилет, кийин мыйзамдын чегинде менчик. Мана эми ошол жерде айыл өкмөттүн мүмкүнчүлүгүнө карайт болуш керек. Мыйзамда так ушулар жазылганбы? Жазылган, биз да өзгөртүүлөр киргизип атабыз ушуну. Быйылкы жылы келген 437 адамдын болгону 9-у жөлөк бул, 8-и пенсия алганга араң жетишкен. Тиги справканы алып кел, бул справканы алып кел. Баягы эле үйрөнгөн бюрократия. Тормуз кылып турасыңар. 437-ни мен примерно эми Кудайдан катуу кете албайбыз. Примерно жок дегенде 200 киши ушунда көзү жанып турат ошо пособияны алгангачы. А почему 8 эле киши? Бул жерде силер тормуз кылып отурасыңар. Бир жерден бир үмүт кылып. Мына ушундай суроо жооптордон кийин мыйзам долбоору жактырылды. Бул жумада Жогорку Кеңештин төрагасынын алдында түзүлгөн аялдардын, балдардын укуктары жана гендердик теңчилик боюнча кеңеши селекцияда бычакталган аялдын окуясына байланыштуу жыйын өткөрүп, аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулукка каршы күрөштү күчөтүүнүн жолдорун талкууга алышты. Кененирээк кийинки материалда көрүңүз. Мурдагы жолдошу тарабынан кордолуп, кулак мурду кесилген Асель Ногойбаева укук коргоо органдарына нааразы. Эл өкүлдөрү менен жолугушууга келген Ногойбаеванын туугандары жана жактоочусу келиндин мурдагы күйөөсү 2 рет зордуктоо беренеси менен соттолуп, бирок Сокулук райондук сотунун өкүмү менен эркиндикке чыгып кеткен. 20 000 жакын чалуу коркутуу болгон. Ар бир экинчиси өлтүрөм, мууздайм дейт атып туруп, менин көзүмчө дейт, наручники чечишти дейт, менин көзүмчө дейт. Мен деле бул мыйзамды көп түшүнбөйм, мен ойлойм, мүмкүн күчүнө киргиче кое туруш керек деле. Же митвер из зала, ошо залда эмес, бул кабинетте Асель айтты, ровно 5 минут болду сот деди. Мени ыйлатып туруп, мен ошотун ыйлап чыктым деди. Мен катышкан жокмун, бизди катыштырбайт эле. Тиги зөөкүрдү менин көзүмчө наручник менен бошотуп туруп кой берип жиберди дейт. Муну кандай түшүнчү болот? Бул мыйзам чегинде болдубу? Мынакей анын ортосунда мынакей биз участковый мындай кенже милиция кызматкерлери менен почти мындай тааныш эле болуп калдык да, тууган сыяктуу. Биз звонить этебиз. 5-10 мүнөткө жетип келишет. Алар колунан келгенин кылып атышты. Аларга менин эч кандай нааразычылыгым жок. Бирок алардын да өмүрү, тигин жанында бычак жүрөт, алардагы өмүрү кылдын учунда биздин милиционерлердин. Алар баардык материалды толуктуруп, сотко чейин жеткирип берип атканда эмне үчүн соттор ушундай кайдыгер мамиле кылат? Биздин сот системасына аябай нааразыбыз. Элде деле ушундай
понятие болуп калганда биздин сот система бул жөн эле аукцион депчи. Кимдин акчасы көп ошо депутат депчи. Ошондой эле да бияктачы. Анан кийин биякта да көп мен карындашымдын укуктары корголбой алганда эмне үчүн Тайжан менен мен аябай согласенмин да. Ошо зөөкүрдү 2 жолу насилие кылып атат. Насильственные действия. Ошо эрекини кайта мындай чыгарып коюп атат да. Эмне так каралбайт ошолордун бүтчү. Жыйындын жүрүшүндө зомбулукка каршы күрөштү күчөтүү керектигин айткан депутат Динара Ашимова учурда өзгөчө үй бүлөлүк, гендердик жана сексуалдык зомбулукка шектелип кармалгандарды пробация менен бошотууга жол бербей турган мыйзам долбоору иштелип чыкканын билдирди. Андан сырткары эл өкүлү укук коргоо органдарына кайрылып, туура эмес чечим чыгарган судьяларды жоопко тартуу маселесин көтөрдү. Чечимге келеликчи, мындай реакция болбой атат. Органдар калпа болбоңуздар. Мен оюмча азыркы чейин межведомственный чоң коллегияларды өткөзүшүңөр керек болчу. Көп чоң чечимдерди кабыл алышыңыздар керек болчу деп ойлоймун. Бир гана сот тарабынан көрдүк, биз мындай катуу кеңешмелерди өткөрүп, жанагындай дисциплинар комиссияга алар жөнөтүп ушундай кылып атышат. Ошого бир түрткү болойлучу. Бул жөн эле окуя болуп, эртең унутуп калбасын, аягына чыгайлы. Булар кантип азыр адвокатка да төлөп атасыздар да, туурабы? Карагылачы, biz просто на законодательство, как наше работает, да, он совершил преступление, ему предоставлен адвокат бесплатный, да, согласно нашего вот закона. Она лежит в таком ужасающем положении, а ее родственники вынуждены нанимать адвокатов. Ушул селекция боюнча Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы бар. Ошолтордун азыркы иликтөө кызматтык иликтөө жүрүп атат. Мына жакын арада бүтүп калат. Ошол жерде эгер биздин кызматкерлердин ошол эле сиздер айтып аткан учкойлордун жоопкерчилиги каралат, ошол жакта кандай иштер жүргүзүлгөн, каерде мыйзам бузууларга жол берилген. Талкууга катышкан эл өкүлдөрү аялдар жана балдарга карата зомбулукка каршы күрөштө мамлекеттик түзүмдөрдүн баары биргеликте иш алып баруу керектигин белгилешти. Жолуштан жөн эле мындай сөз калбай, Шарапаткан айым, Динара айым, жыйынтыктары жакшы болот да. Жыйынтыктары эч бир кыз, эч бир мындай өспүрүмдөр кийин зордук зомбулукка ыйлап ата-энелери бул жакка келип биздин жаныбызда отурбаш керек да. Алдын ала ошол жактан превентивный мераларды биз кабыл алабыз деп мен ишеним келет. Жыйындын соңунда жакынкы күндөрү 16 күндүк гендердик зомбулукка каршы активдүүлүк акциясы башталары кабарланып, аялдарды коргоого багытталган резолюция кабыл алынды. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Чойбеков өлкө жарандары үчүн турак жай алууда жеңилдетүүнү сунуштаган мыйзам долбоорунун концепциясын сунуштоодо. Максаты жөнөкөй элге, муниципалдык, мамлекеттик кызматта айлыкка иштегендерге батир алууда жеңилдик берүү. Тагыраагы, пенсиялык фонддогу чогулган каражаттарын баштапкы төлөм катары пайдаланууга макулдук берүү. Өлкө жарандарына турак жай алууда жеңилдик каралууда. Депутат Бактыбек Чойбеков жарандардын түйшүгүн эске алуу менен көпчүлүктүн үйлүү болуу тилектерин орундатууга багытталган мыйзам долбоорун сунуштоодо. Кыргыз Республикасында мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын топтоо бөлүгүн каржылоо үчүн каражаттарды инвестициялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окуга киргизилет. Мыйзам долбоорунда 2% өлчөмдөгү топтолгон пенсиялык фонддун каражаттарын пайдаланууга макулдук берүү киргизилүүдө. Алсак жаран топтолгон пенсиялык фонддогу каражаттарын кайсы курулуш компаниясынан болбосун турак жай сатып алууда баштапкы төлөм катары пайдаланууга мүмкүнчүлүк берилет. Курулуш субъекттеринин жеке турак жай сатып алуу каалоосун билдирген бардык каалаган жарандарга мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жана колдоо көрсөтүү максатында иштеп чыктык. Сунушталып жаткан негизги өзгөртүү боюнча айта турган болсок, ал төмөнкүдөй. Аракеттеги мыйзамдын 4-чү беренесинин 1-чи бөлүгүн төмөнкү мазмундагы 8-чи пункт менен толуктоо. Курулуп жаткан же курулган объекттерде курулуш субъекттеринин курулушчудан келишимдик негизде турак жайды узартып төлөө менен сатып алууда же сатып алганда топтолмо пенсиялык фонддун пенсиялык төлөмдөрдү баштапкы төгүм катары пайдаланууга.
Көп кабаттуу батирлер курулууда, бирок ошол эле учурда жөнөкөй жаран же айлыктын көзүн караган катардагы кызматкерлер үйгө жетпей убара. Өзгөчө карапайым калкка катардагы кызматкерлерге айлык алып муниципалдык бюджеттик жана муниципалдык кызматтарда иштеген кызматкерлерге көбүнчө пайдасы тие турган мыйзам. Анан эми өзүңөр көрүп атасыңар, барган сайын адамдардын жашоо шарты дагы оорлошуп, экинчиден 80-90го чыгыш деле кыйын болуп калып атат адамдардачы. Ошон үчүн бул адамдарга моралдык жактан дагы, материалдык жактан дагы колдоого алына турган мыйзамдын долбоору. Ошон үчүн бул долбоорду мен колдоого чакырам. Социалдык фонддун өкүлдөрүнүн ырастоосунда учурда бул механизм иштөөдө, топтолгон каражат банктарга түз мамлекеттик ипотека аркылуу которулуп берилүүдө. Кыргызстанда 200дөн ашуун курулуш компаниялары иш алып барат. Андыктан аларга акчаны которуп берүү укугу берилсе, кооптону бар. Себеби айрым курулуш иштерин жүргүзгөн ишканалар адамдарды алдап коюшу ыктымал. Бизде кооптону депутаттарынан демилген аткан мыйзамда куруучу компанияларга түздөн түз беребиз каражат деп. Өзүңүздөр билесиздер, 100дөн ашык, 200гө жакын куруучу компания бар. Алар бүгүнкү күндө буну эмес салыкты төлөбөй атышат. Болгону 20сы гана толугу менен ишкерлерин көрсөтпөйт. Мындайча айтканда көмүскөдө көпчүлүгүчү, алданып жаткандары канча, сотто жаткандары канча. Анан мындай түздөн түз, эгерде мамлекет тарабынан социалдык фонд бул каражаттарды ошол компанияларга берсе, аларды бүгүнкү күндө эч ким текшербесе, бизде бул баякта моралдык жактан дагы кооптонуулар бар. Талкуудан соң мыйзам долбоорунун концепциясы колдоо тапты. Бул эми албетте өкмөт мындай бир топ мисалдарды келтириптир. Мен азыр ошол өкмөттүн сунушун карап атамын. Эми мындай рисктер дайым эле болот да. Бул эч гарантия жок. Ошон үчүн бул мыйзам долбоорунун концепциясы жакшы экен, колдоп берип туралы, урматтуу депутаттар. Кыргыз парламентинин 85 жылдыгын утурлай ага байланыштуу маалыматтарды берүүнү улантабыз. Парламент 2016 жылы жогорку кеңеште өнүктүрүүнүн стратегиясын кабыл алды. Анда жогорку кеңештин иш аракеттеринин артыкчылыктуу багыттары аныкталган. Стратегиянын алкагында электрондук документ жүгүртүү, видеоконференция, илимий изилдөө борбору, парламенттин электрондук китепканасы жана архиви, электрондук турникет сыяктуу долбоорлор ишке ашырылган. Жыл сайын жогорку кеңеште жергиликтүү, чет өлкөлүк жана эл аралык жалпыга маалымдоо каражаттарынын 300гө жакын журналисти аккредиттелип, алар парламентте өткөрүлгөн бардык жыйындарга жана расмий иш-чараларга эркин кире алышат. Ошондой эле тармактык комитеттин жана жалпы жыйындар түз эфирде коомго ачык көрсөтүлө баштады. Муну менен жогорку кеңеш элге, жалпы коомго ачык айкындуулукту камсыздай алды. Биздин жогорку кеңеш дүйнөдө көп парламенттерге караганда ачыктыгы бар. Ошол эле демократия калыптанган АКШда же болбосо Улуу Британияда дейбиз парламентаризмдин атасы деп. Депутаттарды монтип журналисттер карап, тим эле үст жогоруда мындай жана кароолжудай болуп, кийим эмне кылып атат, бүт баарын карап, добуш берүүдөн кийин микрофон менен жарга такап, тим эле кандай добуш бердиңиз, эмне үчүн мындай добуш бердиңиз, эмне үчүн сиз могул боюнча позицияңызды айтпайсыз деп такалап турганы бул биздин чоң утушубуз. Биздин ачыктыгыбыз. Сындаса дагы эл, бирок биз жанагы бардыгы түз эфирден кетет. Түз эфирден элдин баары көргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Анан мен өнүккөн өлкөлөрдүн көбүнө парламенттерге бардым. Журналисттер ошентип эле аралашып, кирип баратсаң дагы кармап, чыгып баратсаң дагы кармап, могул боюнча оюңузду айтыңыз деп турганы бул биз үчүн чоң мындай утуш. Мына ушундай ачык болуш керек. Мекенчил депутаттык тобунун көчмө жыйыны Баткен облусунда өттү. Депутаттар шайлоочулар менен жеринде жолугуп, алар менен баарлашууда жергиликтүү тургундар жол, бала бакча, мектеп көйгөйлөрүн чечип берүүнү суранышты. 15,5 мың насыбыйна алды. 15,5 мың? Азыр кошуп ата, кошпайт ата. Кадамжай районундагы бул эскилик жеткен мектеп толугу менен реконструкциялоого муктаж. Бир аз тарыхына токтолсок, номер 43 Бабур атындагы орто мектептин биринчи корпусу 1961 жылы пайдаланууга берилген. Азыркы кезде эскилиги жетип, авариялык абалда турат. Декабрга барганда түшүп калат төбө. Жылга чейинке түшөт. Мектептин биринчи корпусу эскилиги жеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги
Кадамжай району Баткен облысы өкүлчүлүгү тарабынан мектеп окууга жараксыз деген акт түзүлгөн. Экинчи корпусу капиталдык ремонтка муктаж деген тыянак чыгарылган. Токтотуш керек. Мына окшогонду карап туруп, силер мына балдарды көрдүң го? Ооба, көрдүм. Эртең побагылда мен бир нерсе болуп катуура бир жетиптирген болсо, балдардын бардыгы алып. Эми мына Баткен областында түшүнүп атабыз. Негизги маселенин бардыгы чек арага көңүл бурулуп кетип, буякка анча-мынча бир баягы көрүлбөй калып атат да. Депутаттар мугалимдер менен баарлашууда окуучулардын коопсуздугу жана сапаттуу билим алуусуна заман талабына жооп берген жаңы мектеп салууга мыйзам чегинде көмөк көрсөтөөрүн билдиришти. Ошондой эле номер 44 Дружба мектеби 1974 жылы курулган. Учурда анда 1000ге жакын окуучу билим алууда. Жарым кылымдан ашык убакыттан бери иштеп келе жаткан имараттын урап түшүү коркунучу бар. Бул жер мурда китепкана болгон. Балдар бакчасына байланыштагы китепкананы. Саламатсызбы? Китепкананы бошотуп балдарга кабинет окуган. Атадан ырыспек сурамыз. Өзүңөр депутатыңар мектептин маселесин көтөрүп келе жатат. Өткөзүүгө аракет кылган. Бирок министрдин тилекке каршы ийип коюптур. Келаткан жылы Кудай буйруса киргизбей. Окуучулар классканаларга батпайт. Жылытуу системасы да кичинекей. Ошондуктан биз жаңы мектеп курулушун күтүп жатабыз. Курулуучу кичинекейлер көтөрмө аймагындагы Ак Суу дарыясына карап казып иш. Мекенчил депутаттык тобу көчмө жыйындын алкагында жергиликтүүлөр менен чогуу кереге кеңеш өткөрдү. Анда тургундар таза суунун тартыштыгы, бала бакча, жол өңдүү көйгөйлөрүн ирети менен тизмектешти. Кыргызстан айылдарында жер асты суу көтөрүлүп, бир топ жерлерибизден суу чыгып, экинге жара калганда ошону үлгөлөш керек. Ошого бир экскаватор заказган эдик. Бул сөз берип кеткенинде сөз акырда кийин министр сөз жооп берип койсо. Mana özünüzler keldiңиздер үч коргондон Кадамжайга чейин 10.000 гектар таза тегиз жер бар. Агер биз канал курсак, предварительный проект болгон, былтыры көчмө жыйын, айыл чарба жогорку кеңештин көчмө жыйыны дагы муну макул деп зам фин отделден келип заместители акчаны бөлөбүз деп, бирок бүгүнкү күнгө чейин бөлүнбөй калууда. Жаш элек толук эмес орто мектебинде, номер 78 мектебинде маршрутка менен каттап окуйт биздин балдар. Жол кире акысы 350 сомдон. Аралыгы 7 километр. Экинчи бөлүгү Өрүкзар орто мектебинде окуйт. Жол кире акысы 500 сом. Узундугу 9 километр. Ал жерде 150 окуучу окуйт. Транспорттук маршрут менен катталып. Баарыбыз максатыбыз бир командабыз, биз жетекчилер, жогорку кеңеш биздин мамлекетибиздин өнүгүп өсүүнө салым кошуу, элибиздин жашоо турмушунду оңолтуу. Соңунда депутаттык топтун өкүлдөрү Кадамжай районундагы социалдык экономикалык өнүгүүнүн абалы жана мыйзам, токтом, мамлекеттик жана муниципалдык программалардын аткарылышын көзөмөлгө алуу менен жогоруда айтылган маселелерди мыйзам чегинде чечүүгө жардам берерин ырасташты. Мекенчил депутаттык тобунун мүчөлөрүнө, менин кесиптештериме чоң ыраазычылык билдирем. Биздин биринчи көчмө жыйын касиеттүү Кадамжай районунан башталганыга дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык билдирип кетем. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, алардын материалдык абалын жакшыртуу максатында бир канча эл өкүлдөрү тарабынан мыйзам долбоору сунушталды. Тагыраагы аталган мыйзам долбоору менен майыптыгы боюнча пенсиянын көлөмү ар айлык социалдык жөлөк пулдун өлчөмүнөн төмөн болсо, пенсияны же ар айлык социалдык жөлөк пулду тандап алууга бир жолку укук берүү сунушталып жатат. Буга чейин майыптыгы бар жарандар иштеп баштаса пенсиясы кыркылып жатканы да айтылган. Айрым мүмкүнчүлүгү чектелген, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарыбыз бир жерлерде иштеп калат. Кантип иштеп калат? Алар кыйраткан деле жумушта иштебейт. Алар бир жерде кароолчулук, охрана жумушунда иштейт. Же болбосо шоро сатып калат. Ошолордон 2000 сом, 3000 сом, 5000 сомго чейин чыккан айлыктары болуп калат экен. Ошол айлыктары түндүктөн чыгып калат дагы, соцзащитадагы майып 6800 сом пенсия алып аткан болсо, дароо түндүктөн чыкканда соцзащита соцфондко которуп атат. Соцфондко которгондо жанагы 6800 алып аткан мүмкүнчүлүгү чектелген жараныбыз
дароо 480 сом алып калып атат. Тармактык комитетте жарандардын ден соолугунун тамекине, никотинди керектөөнүн кесепеттеринен жана айланадагы тамеки түтүнүнүн жана аэрозолдун таасиринен коргоо жөнүндөгү мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизүү каралып, эл өкүлдөрү тарабынан колдоо тапты. Коомдук жайларда тамеки тартууда кандай өзгөрүүлөр кирип жатат? Кененирээк кийинки материалда. 16 жашка чейинки балдарга жана жашы жетелектерге тамеки буюмдарын сатууга тыюу салуу жана санкция берүү сунушталууда. Ошондой эле коомдук жайларда тамеки заттарын тартууга чек коюучу өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Тактап айтканда, темир жол, автовокзал имараттарында, мамлекеттик жана муниципалдык органдардын имараттарда, курулмаларда жана жайларда уюштурулган жумуш орундарында жана жумуш зоналарда, коомдук тамактануу жайларында Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети бекиткен тартипте санитардык гигиеналык өрткө каршы ченемдерге ылайык жабдуу менен жасалган жайларда тамеки тартуу уруксат берүү системасы кирип жатат. Аны менен бирге Кыргыз Республикасынын Бузулар кодексине өзгөртүүлөр сунушталып, 16 жашка чейинки балдарга тамеки буюмдарын сатууга тыюу салынуу жана айып пулдардын өлчөмүн көтөрүү каралган. Жыйынга катышкан саламаттыкты сактоо тармагынын адистери аталган мыйзам долбоорунда айрым мүчүлүштүктөр бар экендигин билдирип, өз сунуштарын айтышты. Имараттардын ичине уруксат бергенге деп айтып атабыз да. Ошол жана эмеде конвенцияда айтылган имараттардын ичи тамекинин ышынан таза болуш керек деген. Жана бул жерде ооба өзүнчө помещение кылабыз деп айтып атабыз, бирок өзүнчө помещение кылган күндө дагы биз ушундай изилдөөлөр жүргүзгөндө эми помещение болгондо эшиги ачылат. Ошол эле ошол жактан дым кирет кайта помещениегечи. Анан ошол моменттерди учитать этип койсок. Талкуунун жүрүшүндө айрым эл өкүлдөрү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүдө 16 жашка чейинки балдарга тамеки сатууга мүмкүнчүлүк түзгөн ата-энелердин да жоопкерчилигин кароону сунушташты. 16 жашка чейинки өспүрүмдөрдүн баардыгын кепилдиги ата-эненин мойнунда да, милдеттерди аткаруу жанагылары дагы. Ошон үчүн мен могу жерде редакциясын айтып жазып кетели деп сунуштайт элем сиздерге. 16 жашка чейинки балдардын тамеки заттарын сатуусу жеке жактарга эмес, ата энесине жана алардын меркисине деп туруп кошуп кетсек, ошондо мыйзам туура болот да. Эң бул баалуулук, бул адам ден соолугу эң кымбат. Бул адам ден соолугунан эч нерсе, башка нерсе жок да. Ошон адам ден соолугу үчүн акча каражатын дагы үнөмдөбөш керек. Ошон үчүн эми бул концепциясы экинчи окууда сунуштарды беребиз. Жардам беребиз, биздин комитет буга окшош мыйзам долбоору ишке ашыш керек. Жыйынтыгында жарандардын ден соолугун тамекине, никотинди керектөөнүн кесепеттеринен жана айланадагы тамеки түтүнүнөн жана аэрозолдун таасиринен коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылды. Алыскы тоолуу аймактарда калктын саламаттыгын акысыз текшерүү үчүн Жапония өлкөсүнөн алынып келинген көчмө компьютердик томография Нарын облусуна жөнөтүлдү. Аталган диагностикалык мобилдик көчмө клиника депутат Талабек Масабировдун жана жапониялык Сансей корпорациясынын колдоосу менен жай мезгилинде өлкөгө алынып келинген. Жапония парламенти менен тыгыз иш алып барган депутат Талабек Масабиров пилоттук негизде ишке ашып жаткан долбоор калктын саламаттыгын жакшыртууга өбөлгө түзөөрүн айтат. Мына эмдиги жылы Чүй областынан Чүй район больницаларына Жайка тарабынан 8 миллион доллардан ашык ата-эне саламаттык сактоо жабдыктары бекер алып келип берилет да. Бул жерде жана эндоскопия, жана УЗИ, ошондой жана саламаттык сактоо жабдыктары келет да. Жогорку кеңештин депутаты Улам Примов 1 октябрь эл аралык карыялар күнүн көз жаздымда калтырбай, Алай районундагы Гүлчө айылында жайгашкан маданият үйүндө райондун улгайган сыйлуу карыялары менен карысы бардын ырысы бар аттуу концерттик иш-чарасына катышты. Иш-чара депутат Улам Примовдун демилгеси менен уюштурулган. Ата-энелерди сыйлоо эзилтен келе жаткан биздин нарк населебиз. Андыктан сиздерге узун өмүр, чын ден соолук каалайм, деди депутат. Иш-чаранын алкагында карыяларга белектер ыйгарылды. Сиздерди көргөнүмө мен аябай кубанычтамын. Жана аябай толкунданып турам. Себеби дегенде залды карасак, биздин энелер ак жоолукчан, аталарыбыз болсо ак калпакчан болуп турса, кандай гана толкунданбайсың ада. Ушул сиздердин батаңыздар менен, сиздердин жылуу сөздөрүңүздөр менен биз ушул деңгээлге жетип, ушул бүгүнкү сый урматыбызды сиздерге көрсөтүп келе жатабыз. Парламент берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы мына ушундай маанилүү жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Ушул жана башка жаңылыктарды интернет желесине баш багып, Кеңеш KG сайтынан окусаңыз болот. Сиздер менен мен Тазагүл Эмилбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.